Ихсан Турак жай корпоративинин жетекчиси 46 жаштагы БА кылмыш кодексинин 209-беренеси алдамчылык жана 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу менен козголгон кылмыш иштин негизинде кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалыматка караганда, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына быйыл март айынан бери өлкөнүн ар кайсы аймагынан Ихсан Групп корпоративине кирген жарандардан көптөгөн даттануулар келип түшкөн. Арыз ээлери ушул убакка чейин салынган акчасына турак жай же автоунаа алыша элек, ал эми акчасын кайтарып алууну каалаган жарандарга корпоративдин жетекчилиги кайтарып берген эмес дейт маалыматта. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда, июль айында бензиндин баасы 50 тыйынга арзандап, дизелди күйүүчү майдын баасы 1 сомго кымбаттады. Маалыматка ылайык, июнь айынын орто ченинде А95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 66 сом 16 тыйын болсо, июль айында 65 сом 82 тыйын болду. А92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы бир ай мурда 62 сом 50 тыйын болсо, июль айында 61 сом 80 тыйынга түштү. Бул Бишкек шаарындагы баалар. Баткен облусунда А95 үлгүсүндөгү бензин 70 сомдон, А92 үлгүсүндөгү бензин 66 сомдон сатылууда. Бул аралыкта дизелди күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 1 сомго кымбаттады. Июнь айында 1 литр дизелдик майдын орточо баасы 64 сом 60 тыйын турса, июль айында 65 сом 80 тыйынга чыкты. Баткен облусунун айрым райондорунда 1 литр дизелди күйүүчү майдын баасы 70 сомдон сатылууда. Эскерте кетсек, күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда акыркы жарым жылда 2 эсе кымбаттады. 2021 жылы январда А92 үлгүсүндөгү бензин 35 сом болчу. Бүгүн 12 июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетинин 28 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Анын ичинен 20 адам оорунун белгилери пайда болгон үчүн ооруканага кайрылган. 2 учур Өзбекстан менен Казакстандан келген жарандардан аныкталган. Дагы 6 учур ПЦР изилдөө учурунда аныкталган. Коронавирус жуктуруп алгандардын 20сы үйдө дарыланууга жиберилди, экөө ооруканага жаткырылды. Жалпысынан өлкөдө пандемия башталгандан бери коронавирустун 201.243 учур катталды. Жалпы бейтаптардын 1,15% көз жумган.